Бул биздин мурас, бул биздин тарых. Биздин урпактарыбыз үчүн өткөндү барктап унутпагыла. Республиканын түндүгү менен түштүгүн байланыштыра турган альтернативдүү автоунаа жолунун курулушу 2014 жылдын 2 майында башталган. Бүгүнкү күндө бул өлкөнү бириктирүүчү Кыргыз жол алкагы 21-кылымда Кыргызстанда ишке ашырылып жаткан болуп көрбөгөндөй чоң стратегиялык долбоор болуп калды. Учурда өлкөнүн ири эки аймагын байланыштырып турган жападан жалгыз жол буга чейин Кыргызстандын жетекчилери Исхак Разаков менен Турдакун Усубалиевдин тушунда салынган эле. Бирок бул жол азыркы шарттагы калктын улам өсүп келе жаткан экономикалык муктаждыктарын канааттандыра албай калды. Өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн мурдагыдай эле Фергана тоо кыркалары бөлүп турат. Мындан тышкары аталган кан жолдо эгерде кандайдыр бир өзгөчө кырдаал келип чыкса, бул өлкөнүн эки бөлүгүн бириктирген ортолук каттамды толугу менен токтотуп кое алат. Жападан жалгыз жолго байланышкан жогорудагы шарттарды эске алуу менен президент Алмазбек Атамбаев тарабынан түштүк аймакка Ысык көлдөн Нарын жана Казарман аркылуу өтүүчү жаңы магистралды куруу чечими кабыл алынган. Бул жол кыйла кыска, коопсуз жана ишенимдүү каттамга айланмак. Ошондой эле Кыргызстандын бардык аймактарын бириктирип, алардын өнүгүүсүнө түрткү бермек. Мында ири долбоор эбегейсиз каражаттарды талап кылгандыктан мамлекет башчысы каржылык колдоо издеп Кытай Эл Республикасы менен келишим түзүүгө жетишкен жана долбоор 2013 жылдан тарта ишке ашырыла баштаган. Тянь-Шаньдын тоо тизмектерине, Нарындын татаал шарттуу түпкүрүнө адис инженерлер жөнөтүлүп, алар бир нече ай бою аймакты изилдешкен. Болочок транспорт байланышына ыңгайлуу жерди издешкен. Долбоорлоо ишинде катачылыктарга жол бербөө максатында мерчемделген жердин рельефи космостон ийне жибине чейин изилденип, аны сүрөткө тартуу иштери жүргүзүлгөн. Жаңы трасса буга чейин туюк болуп келген Актала, Жумгал, Тогуз-Торо райондору, тоолор жана ашуулар, суусу терең Нарын дарыясы аркылуу өтөт. Жол каттамы буга чейин дегеле унаа жүрбөгөн, аттын гана туягы баткан ичке чыйыр жолдуу жерлер аркылуу өтмөкчү. Жумуш өтө оор шарттарда жүрдү. Бул жерде ар дайым кооптуу, бийик тоо кыркалары, кар көчкү коркунучу чоң. Аба ырайы дагы шартка жараша дайым өзгөрүп турат. Бирде күн жылт этсе, артынан эле нөшөр куюп, же кар жаап салышы ыктымал. Рельефтин киши өтө алгыс тоомун жоюп, жол салыш үчүн узундугу 4 чакырымга созулган Борбор Азиядагы эң узун тоо туннели оюлат. Кылымдар бою кебелбей турган Фергана тоо кыркалары кубаттуу оор техника менен дал ушул жерден тешилип, дарыя жээгин бойлой узун 2 эстакада курулат. Жаңы унаа жолу жүктөрдү ташып өтө турган негизги жол катнашы болуп калат. Жаңы жол Жалал-Абад менен Балыкчынын азыркы 740 чакырымдык жолдун ордуна алда канча кыска жол менен байланыштырат да, анын узундугу болгону 433 чакырымды түзүп калат. Түштүк аймактын тургундары Ысык көлгө 7 сааттан ашпаган убакытта жеткенге мүмкүнчүлүк алышат. Учурда каттам мөөнөтү мындан 2 эсе көп убакытты талап кылат. Ал эми Нарындан Жалал-Абадка жетиш үчүн 4 саат гана керектелет. Азыркы учурда жүргүнчү калк бул аралыкты 19-20 саат коротуп, айланып келүү менен 1000 чакырымга чейин тынбай жол жүрүүгө аргасыз. Түндүк түштүк альтернативалык жаңы автоунаа жолу пайдалуу кендер чыккан жайларга жеткенге да мүмкүнчүлүк түзөт. Бул өз кезегинде алыскы тоолуу райондордо жашаган адамдарга жумуш орундарын ачып, жаңы туристтик каттамдарды ачат. Бирок эң башкысы долбоордун идеологиялык мааниси өзгөчө зор орунду ээлейт. Кыргыз жол алкагы түндүк менен түштүктүн элин жакындатат. Ортодогу түшүнбөстүктөрдү жоюп, өлкөнү чыныгы бирдиктүү мамлекетке айлантат. Алмазбек Атамбаев 2017 жылдын ноябрында бийликти жаңы президентке тынчтык жолу менен өткөрүп берди. Бирок арадан саналуу айлар өтпөй, анын аты аеосуз сынга кабылып, оор жүктү чогуу тартышкан санаалаштары тегиз куугунтукка алынды. Кийинки бийликтин унчукпаган макулдугу менен Атамбаевдин тушунда аткарылган иштердин баары жокко чыгарылды же жаманатты кылынды.
Бишкек Ош альтернативдүү автоунаа жолу 2020 жылы ишке берилип, өлкөнү бириктирүүчү кыргыз жол алкагы болуп калмакчы. Мен жасаган иштердин бардыгы эл үчүн жана элге калат. Алмазбек Атамбаев. Биздин урпактарыбыз үчүн өткөндү барктап унутпагыла.